Кыргызстанда суунун кору көп жана табиаты да ага ыңгайлаштырылган, бирок жаратылыш түзүп берген шартты өзүбүз колдоно албай, чет өлкөлөргө берген өлкө болдук, дейт президент Садыр Жапаров. Ал буга чейинки башкаруучулардын айынан энергетика тармагындагы карыз 129 миллиард сомго жеткенин билдирди. Айтымында 2025-жылга барып өлкө энергетикалык кризистен чыгат. Суунун башында олтуруп, электр энергиясын экспорттоочу эмес, импорттогон өлкөгө айланып калыптырбыз. Ушул тапта Казакстан менен Өзбекстандан алып жатабыз. Бул кыргызстандыктар үчүн өтө уят көрүнүш. Эми мындан ары бул системага бир тыйын карыз албай, тарифтерди өзгөртүү жолдорун колдонуп, өз күчүбүз менен кризистен чыгып кетүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 3 миллиард кубка азайып, электр тармагындагы кооптонууну жаратты. Анын башкы себеби электр тогуна болгон ички керектөөнүн кескин көбөйгөнүндө. Андан улам энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн электр тогу сырттан алынып келинүүдө. Аны чет өлкөдөн импорттоо суунун көлөмүн сактоого мүмкүнчүлүк түзөт, дейт Улуттук энерго холдингдин өкүлү Алтынбек Айтикеев. Орто эсеп менен 10 миллиард киловатт час электр энергиясын жылына талап кылчу элек. Бүгүнкү күнү 15 миллиард киловатт час электр энергия өсүп кетти. Бул внутренний потребление аябай чоң болуп калды. Ошол себептен уже жаңы кубаттуулуктарды киргизгенге биз муктаж болуп атабыз да. Ошол себептен өзүбүздүн внутренний потреблениябыз өсүп кеткенге байланыштуу биз импорт электр энергия алганга муктаж болуп атабыз. Учурда Токтогул кесиндеги суунун көлөмү 8 миллиард 636 миллион кубту түзөт. Энергияны пайдалануу 5%га жогорулагандыктан суу сактагычты реабилитациялоо активдүү жүрүүдө. Андан тышкары өлкөдө 7 ири гидроэлектростанция жана 2 жылуулук станциясы иштейт. Алардын баары Советтер Союзунда курулган. Мындан улам ГЭСтердин эскилиги 80%га жетсе, жылуулук электр борборлору менен бөлүштүрүүчү тармактардын 60%ы оңдоп түзөөгө муктаж. Бүгүнкү күндө чет элдик донорлордун эсебинен энергетика тармагында 750 миллион долларлык долбоорлор жүрүп, ГЭСтер модернизацияланууда. Модернизациянын жалпы суммасы 450 миллион долларга эсептелген. Токтогул ГЭСин оңдоп түзөө учурунда 100 миллион доллар үнөмдөлгөн. Эгер модернизация иши толугу менен аякталса, анда ГЭСтин кубаттуулугу 240 мегаваттка жогорулап, анын иштөө мөөнөтү 35-40 жылга узарат. Кубаттуулугу да 1200 мегаваттка жетет. Ал өлкөдөгү жалпы энергия кубаттуулуктун 40%-ын түзүп калат. Өлкө экономикасынын флагманы аталган электр тармагына инвестиция жасоону каалагандар көп. Инвесторлорду электр энергиянын приоритеттүү багыттары болгон жогорку нарын ГЭСтери жана кичи ГЭСтер көп кызыктырат. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев учурда кичи ГЭСтер жана альтернативдүү энергия булактары курулуп жатканын билдирди. Генерация боюнча биринчи этап бул азыркы иштелип жаткан долбоорлордун аягына чыгуу. Бул Токтогул ГЭСтеги реабилитация жумуштары, Учкоргон ГЭСтеги реабилитация жумуштары, Ат башы ГЭСтеги реабилитация жумуштары. Андан тышкары Камбар Ата ГЭС 2-нин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү. Бул кыска мөөнөттөгү азыркы жүрүп жаткан долбоорлор. Республиканын климаттык шарттарын эске алганда энергетика тутумунда жыл сайын жаратылыш кырсыктары болгон кар көчкү, суу ташкыны жана жер титирөө сыяктуу маселелер жаралат. Энергетика тармагынын ардагери Ильяс Давытов мындай кырдаалда тиешелүү эмгек шарттарын камсыз кылуу зарылдыгын айтып, жергиликтүү энергия системанын өзгөчөлүгүн белгиледи. Есть энергетика, есть государство. Энергетика бар болсо өлкөдө бар, мамлекет бар болсо энергетика да болот. Биздин кесипкөйлөрдүн эң башкы максаты жоопкерчилик, коопсуздук жана эффективдүүлүк. Биздин энергия системабыз өлкөнүн электр түркүктөрүнүн 80%дан ашыгы деңиз деңгээлинен 1000 метрден жогору жайгашкан. 3000 метрден ашкан электр орнотууларыбыз бар. Мисалы Токтогул ГЭСи. Учурда ички керектөөнү азайтып, кошумча электр энергиясын өндүрүү булактарында колдонуу аракеттери көрүлүүдө. Ага кошумча 2016-жылы башталган энергетика тармагындагы эң ири долбоор аталган Каса Миңди да бүтүрүү мерчимделүүдө. Анткени ал долбоор ишке кирери менен инвестиция тартуудан тышкары электр энергияны экспорттоого да шарт түзүлөт. Тажикстан, Пакистан жана Ооганстанга Кыргызстандан электр тогун экспорттой турган электр линияларын куруу иштерин бүткөрүү 2022-жылга пландалган. Бул жерде эки бөлүк бар. Биринчи сөзсүз бере турган бөлүк. Ал мисалы биринчи жылы бул Каса Миң долбоору ишке кирген жылы 347 миллион электр энергия бериш керек болот. Анан экинчи ступени бар. Объем ал баягы объем электр суунун эмесине жараша көбөйтө баштайт.
максимально 1 миллиард 200 киловатт саат bir жылда берүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Буга чейин президент Садыр Жапаров Баткен районундагы Карабулак айылында Каса Миң долбоорунун алкагында жогорку вольттуу электр мамычасынын пайдаланууна капсула салуу аземине катышкан. Мамлекет башчысы бүгүн энергетика тармагындагы жетекчилер менен жолугушууда 2022 жылды энергетика жылы деп жарыялоо үчүн иш-чаралар тартибин белгилегенин билдирди. Талай Бирматова, Адилет Марсбеков, 5 канал.